Саламатсыңарбы? Бүгүнкү темабыз китеп көргөзмө китепкананын визиттик карточкасы. Китеп көргөзмөнүн негизги максаты окурмандардын назарын китепке буруу деп билебиз. Китепканада китеп көргөзмөсү бул белгилүү бир темага арналган керектүү информацияларды окурмандарга түшүнүктүү, кеңири формада жеткирүү болуп эсептелинет. Уюштурулган көргөзмөнү окурмандарга түшүнүктүү кылып жеткирүүдө эң биринчи китепканачыдан билимди жана интеллектуалдык жөндөмдүүлүктү талап кылат. Көргөзмө бул китепканачынын чыгармачылыгы, изденүүсү. Көргөзмөлөрдүн тематикалык, персоналдык, жанрдык, белгилүү күндөргө арналган, адатка айланган түрлөрү бар. Бирок көргөзмөлөрдү түрлөргө бөлүү анча деле маанилүү эмес. Анткени бул жерде аны кандай түрлөрдө жасалгалуу керектиги чоң ролду ээлейт. Көргөзмөнүн натыйжалуулугу китепканачынын жалпы интеллектуалдык, эмоционалдык маданиятына, деги эле анын ошол учурдагы мүнөзүнө байланыштуу болот. Окурмандарыбыз картотека каталогдор менен жакшы таанышып, өз алдынча каалаган материалдардын таап алуусун кааласак, анда табуучу же издөөчү көргөзмөнү иштеп чыгууга болот. Мисалы, кыргыз жеринин баатырлары деген темада көргөзмө уюштуруп, ага материалдарды толук койбой туруп, окурмандарыбызды чакыруу керек. Аларды эки командага бөлүп, 45 минуттан ичинде көргөзмөдө жетишпеген материалдарды каталог жана картотекадан тапкыла деп тапшырма беребиз. Окурмандарды справкалык жана энциклопедиялык материалдар менен тааныштыруу максатында жоопту каерден тапса болот деген темада викторина көргөзмөсүн уюштурса болот. Китепканадагы справкалык түрдөгү материалдардын фонтун ачып көрсөтүү, окурмандарды справкалык мүнөздөгү материалдар менен иштөөсүн үйрөтүү максатында кроссворд көргөзмөнү уюштурса болот. Бул үчүн алгач кроссворд түзүп, аны өзүнчө кагазга чийип, көргөзмөдөгү сөздүк, энциклопедия жана башка